Арыбагыла балдар. Алгач сабакты баштаардын алдында мээге чабуул жасап көрөлүчү. Быйтыкчалардын жардамы менен төмөнкү макалдарды табууга аракет жасап көргүлөчү балдар. Бул кайсыл макал? Кийинки макалды ойлонобуз. Табууга аракет жасайбыз. Таптыңарбы балдар? Азаматсыңар. Бүгүнкү өтө турган темабыз толуктооч, толуктоошту кайталоо. Сабактын максаты сүйлөмдөн толуктоошту табуу, толуктооштун синтаксистик табиятын ачуу, ошондой эле толуктооч менен бышыктоочтун айырмачылыгын аныктоо. Биз буга чейин таанышып билебиз балдар. Сүйлөм мүчөлөрү баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турат. Толуктооч ошол айкындооч мүчөнүн бири болуп эсептелинет. Кана балдар, эсибизге түшүрөлү. Толуктооч деген эмне? Ал кандай суроолорго жооп берчү эле? Азаматсыңар. Толуктооч баяндооч менен байланышып, кыймыл-аракет багытталган заттын атын билдирип, кимге, эмнеге, кимди, эмнени, кимден, эмнеден, кимде, эмнеде жана башка суроолорго жооп берет. Демек, барыш, табыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турат. Бул жөндөмөлөрдө турган сөздөрдүн баардыгы эле толуктооч боло бербейт. Кээде бышыктоочтук милдетти да аткарат. Мисалы, Данияр бардык дитин ишке бурду деген сүйлөмдө Данияр бардык дитин эмнеге бурду? Ишке бурду. Бул жерде эмнеге деген суроого жооп берип толуктоочтук милдет аткарды. Таң атпай ишке жөнөдүм. Кайда жөнөдүм? Ишке. Бул жерде ордун билдирип бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми балдар, өтүлгөндөрдү эске салуу, бышыктоо максатында берилген сүйлөмдөрдүн толуктооч же бышыктооч экендигин ажыраталы. Мисалы, биринчи сүйлөмдө менин ата-энем шаарда турушат. Кайда турушат? Шаарда. Бул жерде бышыктооч. Ал эми силердин билимиңер төмөндөгүчө бааланат. Эми балдар, өтүлгөн теманы бышыктап тест иштеп көрөлү. Төмөнкү сүйлөмдүн толуктоочу кайсы? Шартың барда колуңда жокторго жардам берип тур. Жакшылап ойлонуп, кайсы варианттагы жообу туура экендигин аныктайбыз. А. Шартың барда. Б. Колунда жокторго. В. Жардам. Г. Берип тур. Кийинки суроого өтөбүз. Толуктооч катышкан сүйлөм кайсы? А. Жоргочон менен жол жүрбө. Б. Каныш эже ушинтип торолткон. В. Бул жолу апам да келди. Г. Ал баягы эле бермет экен. Толуктооч түзүлүшүнө карай канчага бөлүнөт? А. 4-кө. Б. 3-кө. В. 2-ге. Үйгө тапшырма балдар 163-көнөгө. Берилген тапшырмаларды дептериңерге аткарып, менин жеке номериме жөнөтүп койгула. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан көрүшкөнчө кош болгула.